Кара Суу районунун Учар айылында 50 орундуу Акылман уя бала бакчасы колдонууга берилди. Аны менен катар андагы эски бала бакчада реконструкциядан толугу менен өттү. Буга чейин Учар айылында бала бакчанын жоктугу элет тургундарына маселе жаратып келген болчу. Балдарыбызды шаардын ар жерине апарып тыгып, ар жерде жүрчү элек жалынып берип, эми коркпой ушул жерге жетелеп келебиз. Бардыгына рахмат айтабыз журттар. Бүгүн бизде аябай сонун майрам болуп атат. Кудайым айрыкча энелер аябай сүйүнүп атабыз. Небере бакпай ушу бияка алып келип, балдарыбызды тарбия берип, биз дагы кыйлап бошоп калат экенбиз. Буга чейин шаарга алып барат элек, кыйналып, через эме кылып, пересадка кылып, аябай кыйналат элек да. Азыр эми жакшы болду. Жүгүрүп келип берип койсок, кетип калабыз. Заманбап үлгүдө курулган Акылман уя бала бакчасында балдар үчүн зарыл болгон бардык шарттар каралган. Анда балдарга билим берүү кыргыз тилинде жүргүзүлүп, кошумча кружок сабактар да өтүлөт. Билим тарбия берүү толук түрдө акысыз жүргүзүлүп келет. Биз мындан ары Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарына ылайык балдарды, үрп адаттарды жана ошондой эле нарктуулукту сактоого тарбиялайбыз деп мен ишендирип кетемин. Кыргыз тилинде бул бала бакча кыргыз тилиндеги бала бакча, бирок ата-энелердин көпчүлүктүн суроолору менен орус тилин жана чет тилдерин кошумча ата-энелердин эсебинен ачуу кружокторду ачуу маселесин дагы азыр караштырып жатабыз. Объекттин курулушу 2021-жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталып, ага 17 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми эски бала бакчаны реконструкциялоого жергиликтүү бийлик 5 миллион каражат бөлгөн. Балдардын келечеги үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, облус бала бакчасынын тартыштыгын жоюу бүгүнкү күндүн талабы болууда. Биздин келечегибиз болгон балдарга жакшы шарттарды түзүү берүү боюнча талаптарды койгон да. Ошонун бири мынакей балдарыбызды ошол жакшы шарттарды түзүү бала бакчага берүү, андан кийин жаңы мектептерди куруп, мектептерде жакшы окуу шарттарын түзүү берүү, ошондой эле спорт комплекстер, ооруканалар мына бүгүнкү күндө курула баштады. Ошондуктан мен ойлойм, ушул социалдык объекттер 23-жылы, Кудай буйруса, быйылкы жылга караганда дагы 23-жылы көптөгөн социалдык объекттер бүтөт деген ойдобуз. Депутат катары ушул айылдагы балдар бакчасынын мындан ары кемчиликтери болсо дагы толуктап турабыз. Сөзсүз болот. Балдар жакшы тил үйрөнүп, жакшы тарбия алып, ушул жерден эл журтка кызмат кыла турган, ата-энеге кызмат кыла турган мыкты тарбияланган балдар мектепке чейин тарбияланып чыкса жакшы болот. Ошол биздин утугубуз болот. Эске салсак, Ош облусунда быйылкы жылы 7 бала бакча курулуп, пайдаланууга берилди. Облус боюнча 387 бала бакча бар. Бул көрсөткүч 31% түзөт. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.